Кудайдын Ыбрамга берген батасы. Башталыш 12 бөлүм 1 аяттан 9 аятка чейин жана 15 бөлүм 1 аяттан 20 аятка чейин. Жараткан Эге Ыбрамга мындай деди: Тур да элиңден, туугандарыңдан жана атаңдын үйүнөн чыгып, мен сага көрсөтө турган жерге көч. Чыгарып сенден улуу эл, батамды берем сага мен. Даңаза кылып атыңды башкага да төгөмүн, сен аркылуу батамды. Ким сага бата тилесе, батамды берем мен ага. Ким сага айтса каргышты, каргышым тиет ошого. Дүйнөдөгү элдердин бардыгы ак батаны сен аркылуу алышат. Жараткан Эге айткандай Ыбрам жолго чыкты. Лут да аны менен бирге кетти. Харандан чыккан кезде Ыбрам 75 жашта эле. Ошентип Ыбрам аялы Сараны, бир тууганынын уулу Лутту ээрчитип, Харанда жыйган мал мүлкүнүн баарын жана кишилерин алып, Канаан жерине жол тартып, акыры ал жерге жетти. Ыбрам ошол жерди аралап, Шекемдин жанындагы касиеттүү Море дарагына чейин жетти. Ошол кезде ал жерде канаандыктар жашачу. Жараткан Эге Ыбрамга көрүнүп, ушул жерди мен сенин укум тукумуңа берем, деди. Ыбрам өзүнө көрүнгөн жараткан Эгеге арнап, ошол жерге курмандык жай курду. Анан Бейтел шаарынын чыгыш жак тарабындагы адырга барып, батыштагы Бейтел шаары менен чыгыштагы Ай шаарынын ортосуна чатырын тикти. Ошол жерге курмандык жай куруп, жараткан Эгеге ибадат кылды. Анан ал Негевке түштүктү карай жолун улантты. Жараткан Эге Ыбрамга аян берип: Кайраттан кайтпа, Ыбрам, калканыңмын мен сенин, зор болот алар сыйлыгың, деди. Ыбрам болсо мындай деди: О, жараткан Эге, эгедерим, менде туяк болбосо, ал эмне деген сыйлык? Менин мал мүлкүм Дамастык Элиезерге калмак болду. Мына, сен мага тукум бербедиң. Эми үйүмдөгү бир кызматчы мураскорум болот. Ошондо жараткан Эге Ыбрамга мындай деди: Жок, ал сенин мураскоруң болбойт. Сенин мураскоруң өз каныңдан жаралган балаң болот. Анан Ыбрамды сыртка алып чыгып: Асманды кара. Эгер жылдыздарды санай алсаң, санап көр. Сенин тукумуңда ушундай көп болот, деди. Ошондо Ыбрам жараткан Эгеге ишенип, жараткан Эге аны адил деп тапты. Анан жараткан Эге ага: Мен ушул жерди энчилеп берүү үчүн сени Каздилердин Уур шаарынан алып чыккан жараткан Эгеңмин, деди. Ыбрам: Жараткан Эге, эгедерим, бул жердин меники болорун кантип билем? Деп сурады. Жараткан Эге: Мага 3 жашар кунаажын, 3 жашар эчки, 3 жашар кочкор, 1 бактек жана 1 көгүчкөн алып кел, деди. Ыбрам баарын алып келип союп, аларды дал ортосунан бөлдү да бөлүктөрүн бири-биринин тушуна койду. Ал эми канааттууларды бөлгөн жок. Ошондо жоорулар жабалактап учуп келди. Бирок Ыбрам аларды кубалап турду. Күн батаарда Ыбрамды катуу уйку басып, жүрөк үшүн алган коюу караңгылык каптады. Ошондо жараткан Эге ага мындай деди: Ушуну биле жүр. Сенин тукумуң чет жерде келгин болот. 400 жыл кул болуп эзүүдө жашайт. Бирок мен аларды кул кылган элди жазалайм. Алар ошол жерден көп байлык менен чыгып кетишет. Сен болсо узак өмүр сүрүп, тынччылык менен о дүйнө салып, ата бабаңдын жанына барасың. Сенин тукумуңдун 4-чү мууну гана бул жакка кайтып келет. Анткени амоорлуктардын күнөөсү жетер чегине жете элек. Күн батып караңгы киргенде ичинен түтүн чыгып турган идиш жана жалындаган от пайда болуп, бөлүнгөн жаныбарлардын ортосун аралап өттү. Ошол күнү жараткан Эге Ыбрам менен келишим түзүп, мындай деди: Мен сенин тукумуңа Мисир дарыясынан тартып, улуу Эфрат дарыясына чейинки жерди Кейни, Кеназ, Кадмон, Хет,
Периз, Репа, Амор, Канаан, Гиргеш жана Жебус элдеринин жерин беремин. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо. Бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо. Бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com